Ona urgaç tuğuptur bizdeki. Ona çok bir urgaç tuğuptur. Жалал-Абад облусуна караштуу Аксы районунун тургуну Гүлмира Акулуеванын 2023 жылдын 27 сентябрда 8 баш жылкысы, 3 баш бодо малы Кыргызстандын аймагынан Өзбекстан Республикасына өтүп кеткен. Бул аралыкта жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө бир топ кайрылуу болгон. Арадан 2 айдан ашык убакыт өтсө дагы эч кандай натыйжа болбогонун айтууда. Мындан улам ал УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылды. Өзбекстанга барсам, биз Кыргызстанга кат аркылуу жооп бергенбиз дейт. Кыргызстанга барсак, кыргызстандыктар өзбектерден эч кандай жооп жок дейт. Жылкыларыңар соттолуп атат дейт, же болбосо контрабанда болгон дейт. Ар кандай шылтоолорду айтып, мына 65 күндөн бери чыгарбай атышат. Бул контрабанда эмес. Бала чакамын пешене тери менен жыйган малы, пешене тери менен жыйган жылкылары эч кандай контрабанда эмес. Камчыбек Кыдыршаевич, менин ошо үнүмү угуп койсоңуз. Мен эч кандай чарам калган жок. Мен кайрылуумду жерде калтырбаган истеген акыркы үмүт менен эске кайрылып атам. Гүлмира Акулуева бул көйгөй боюнча 2023 жылдын 3 ноябрында облус жетекчиси Абсатар Сыргабаевке да кайрылган. Президенттин өкүлү маселени чечүү максатында Өзбекстан Республикасына кайрылуу жасап, сөз болуп жаткан жылкылар коңшу өлкөгө контрабандалык жол менен өткөндүгүнө байланыштуу соттук териштирүү жүрүп жаткандыгы туурасында билдирүү алган. Булар айтып атат, Өзбекстан чегарачылары түнү саат 1-лерде действительно биз дагы ушул өзү өтүп калыптыр деп айдап чыгарганбыз дейт. Кыргызстанга өткөзүп койгонбуз дейт. Бирок кайра эле таңамал саат 6-ларда 3-4 адам ушул эле малдарды, биз айдап чыгарган малдарды айдап кирип аткан жеринен биз кармаганбыз. Алар сиздерге туура эмес маалымат берип атат деп официалдуу кат менен бизге түшүрүштү да. Ошонун негизинде биз контрабанда деп оформить этип, азыр тергөө жүрүп атат. Тергөөнүн жүрүшүндө сот процесстери жүрөт. Анан сот аркылуу чечим кабыл алынат деп ушуна бизге жооптарды берди. Аксыдагы окуя боюнча Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгына кайрылганыбызда эч кандай маалымат жоктугу айтылды. Себебин жабыр тарткан жаран кайрылбаганы менен түшүндүрүшөт. Бир малга деле, жылкыга деле бирдеке болсо эле ушу жогорку жакка деле Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровго барар уят го. Губернатор турат чечип берсе болот. Аларга указание берип, давай, муну алып чыккыла, башка кылгыла деп. Өзбекстанга кирген нерсенин баардыгы уже контрабанда деп коет олар. Значит, биздин өзүбүздүн территорияда бар олардын немелери. Ошолар алып чыгып берет. Ошолар териштире турган орган бар. Может, органдарда ошо уроодо иштегендер аралашып калгандыр. Ушундайлар нерселер көп болуп атат да. Көп жерде ушу милицияга арызданып, эч кимиси бир коро малынан алып чыга албай күйүп атат. Жалал-Абад облустук чегара кызматынын маалыматында 2023 жылдын январ айынан бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз Республикасынын аймагынан Өзбекстан Республикасына кароосуз мал жандыктардын өтүп кетүүсү 13 жолу катталган. Алардын ичинен 869 баш майда мүйүздүү мал жандык, 8 баш ийри мүйүздүү мал жандык, 62 баш жылкы. Аталган мал жандыктардын баары ээлерине кайтарылып берилген. Айбек Исабеков, Асқар Маматисақов, Регион.